Assalamu alaikum туугандар. Мен сіздерге бүгін редуктор жөнүндө, мотор, мынау контроллер жөнүндө айткым келип турат туугандар. Бул редуктор жөнүндө айтайын. Биринчи, редуктор бул кандай роль аткарат? Бул деген редуктор мындайча айтканда, бул муравейдин жүрөгү болот. Редуктор бул жерге мост бар. Бул жерге мост келет. Мосттун ичине түшөт бул. Бул жагы мосттун ичине түшөт. Анан бул жагынан бир дөңгөлөк бул жагынан кирет. Экинчи дөңгөлөктүн немеси бул жагынан кирет, сиркелери. Бул редуктор жөнүндө өткөндө да мен видео кылып жөнөттүм эле. Видео кыска болуп калыптыр. Жакшы түшүнбөй калышты көбү. Анан да видеолорду карасаңыздар, видеолордо бар. Бул жерде пониженный, повышенный немеси турат, трос турат. Бул жерде пониженный, повышенный трос турат. Ал жөнүндө да видео чыгарабыз, кандай чыгарып, кандай киргизген. Анан бул жерге мотор бул жерге отурат. Бул мостко кирет. Мосттон дөңгөлөктөргө салынат. Дөңгөлөктөр аркы бетине. Анан бул жерге мотор отурулат. Өзүңүздөр да билесиздер, мотор чечип салып жүргөндөр болсо билет. Моторду ушул жерге койгондон кийин биринчи эмне кылыш керек? Биринчи бунун май акканы, башка болгону, ал жагынан май агып атат, бул жагынан май агып атат деп көп адамдар мага суроо беришет, кайрылышып атат. Эмне кылсак болот? Май агып кетти, мисалы үчүн 300 грамм май койдум эле, жок болуп кетти, башка болду депчи. Буну текшерүүсүн жолу мына жерден май куюлат. Бул жерден май куюлат. Майдын могу көрдүңүздөрбү? Мунун астында, бул майдын астында. Бул жерде резинкасы болот өзүнүн резинасы болот. Бул резинасы жок болсо, май жанагындай бул жагынан чыгып кетиши мүмкүн. Астында дагы, мына астында. Мына астында дагы, бул жерде дагы резинасы бар. Көрдүңүздөрбү? Мына резинасы турат. Бул мисалы үчүн майды сиз төккөнүңүздөн кийин карап коюңуз. Резинасын да кошуп төгүп салсаңыздар, бул астынан май калып дагы кийин бул редуктор былтылдап, жанагы май болуп, чаң болуп басып калат. Анан бул редукторго моторду кошкондо мондай өзүнүн прокладкасы болот. Мондай прокладка. Бул обязательный прокладка кошулуш керек. Мотор менен редуктордун ордуна кошулуш керек бул. Бул кошулбаса, бул болбой калат. Анан бул жерлеринен май агат. Жана май аккандын эмеси ушунан болот. Буга канча грамм май коябыз дегендер да бар да. Буга деген жок дегенде өзүнүн бул жерде дагы жазуу бар. Мына 150 миллиграмм деп турат. 200-250 куйса нормально болот. Анан аз куйбасаңыздар да болот, чыйрылдап калат. Май куйгандан кийин өзүнүн звук билинип калат өзү. Мындай кандай десем, жүргөнүңүздөрдө башкача звук чыгат. Май азайганда башкача звук чыгып калат. Ушул редуктордон немеси, да, жанагы майдын аздыгы көптүгү ушундан билсе болот. Эми моторду айтсак, мотор бул редукторго через прокладка сайлат. Мына прокладканы коюп туруп, анан моторду коебуз. Через прокладка. Кандай бир сурооңуздар болсо, башкаңыздар болсо, кайрылыңыздар. YouTube каналыбыз бар. YouTube каналыбызга салып атабыз, жакшы билгендерге элге жардам болсун деп. YouTube каналга кирсеңиздер, телефон номерлери бар, WhatsApp'тар, ошого кайрылыңыздар. Кандай суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Рахмат.